Бул жомок бөбөктөргө арналат. Аюу, түлкү жана бир чөйчөк май. Норвегия жомогу. Аюу менен түлкү абдан жакын дос экен. Түлкүнүн айтканы боюнча алардын ортосунан суу да өтпөйт. Ал эми аюунун айтканы боюнча досу каалаган кезинде сызга отургузуп коет. Бир күнү экөө айланып жүрүп, дыйкандын арабасынан бир чөйчөк майдын түшүп калганын көрүшөт. Кышында жейбиз деп бүлдүркөндүн түбүнө көмүп коюшат. Уктап, эртең менен турар замат түлкү секирип туруп, кел атам деп кыйкырган бойдон чуркап кетет. Уйкусу катуу аюу аны укса да кайра уктап калат. Түлкү катып койгон майларынан бир аз жеп кайра келет. Келип уктап кайра турушканда аюу түлкүнүн оозунун айланасынын эмнеге май болгонун сурайт. Биздин туугандардын бириси балалуу болуптур. Алар тамак беришти. Аябай жедик да. Ошондон май болуп калса керек деп койду. Аюу атын ким коюшту десе, түлкү бир саамга ойлонуп, даамын таттым коюшту деп жооп берди. Кийинки күнү түлкү дагы кел атам деп кыйкырган бойдон кетип, эртеси күнү дагы бир тууганынын балалуу болгонун айтат. Атын жарымы калды коюшканын, үчүнчү күнү баягы кылыгын кайталап, абдан сулуу бала туулганын, аюуга кабарлап, атын бүттү деп коюшканын айтат. Бир күнү аюунун май жегиси келип, бир даам татсам деп барып караса, бош идиш турат. Ачууланып, муну экөөбүздөн башка эч ким билчү эмес, муну сен эле жедиң деп кыйкырат. Түлкү куулугун пайдаланып, балким сен жедиң, түнү басып кетчү адатың бар эле, экөөбүз чогуу кайра бир түн жатып көрөлү. Эртең менен кимдин оозу майланат экен деп аюуга биртийди. Уйкусу катуу болгон аюу кайра эле терең уйкуга кирди. Түлкү идиштеги майдын калдыгын алып келип, аюунун оозунун тегерегине сүйкөп койду. Эртең менен аюу ойгонуп, оозунун май экенин байкап, чындап эле мен жегем го деп ойлоп, түлкүдөн уялып калган экен.